Жалпыңыздарга жакшы маалым болгондой, быйылкы 2022 жыл Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровдун жарлыгында тоолордун экосистемасын коргоо жана климаттык өзгөчөлүк жылы деп жарыяланган. Мына ошол жылдын алкагында Жашыл Мураз өнөктүгү азыркы учурда ишке ашырылып жаткан мезгил. Бул өнөктүккө ар бир кыргызстандык катышууга милдеттүү. Мына ушунун негизинде ушул өнөктүккө өзүнүн бир жеке салымын кошоюн деген биздин жеке инсандарыбыз да чыгып жатат. Алардын бири Сузак районунун Ленин айыл аймагынын жашоочусу Улан Нарматов мырза. Анын кандай чарбачылыгы бар дегиле бул өнөктүккө, дегиле биздин Кыргызстандагы жашыл аламды жайылтууга кандай салымы болуп жатат жана эмгеги кандай? Ушул максатта биз атайын Улан мырзанын чарбачылыгына келдик. Улан мырза, мен эң алгач ушундай бир маалымат алгым келип жатат. Мына акыркы мезгилде интенсивдүү багбанчылык деген бир өзүнчө бир багбанчылыкты колго алып жайылтып жатасыңар да. Негизи адегенде ушул интенсивдүү багбанчылык деген түшүнүккө кеңири маалымат берип кеткилечи. Ал эмне? Өзү чарба жүргүзүүнүн эки методу бар да, усулу бар. Бирөөсү экстенсивдүү, бирөө интенсивдүү деген. Экстенсивдүү деген бул эски технологияларды пайдаланып, чоң-чоң аянттардан начар, аз түшүм алуу да. Интенсивдүү деген бул жаңы технологияларды, жаңы инновациялык технологияларды колдонуу менен жакшы сапаттуу карлик же полукарлик, кыргызча айтканда жапыс жана жарым жапыс көчөттөрдү тигүү менен өтө сапаттуу, анан мол түшүм алуунун жолдору да ошо интенсивдүү деген. Тарыхка көз сала турган болсок, Ленин айыл өкмөтү мурун жүзүм шарап совхозу болгон да. Бул жерде 70-жылдардын аяктарында эле улуу селекционер окумуштуулар Мичурин, Будаговскийлер технологиясын негиздеп кеткен карликовый жапыс, жарым жапыс көчөттөр пайдаланып келген. Адамдын өмүрү кыска, экстенсивдүү беркиндей бийик өсө турган бактарды отургузуп, аны 15-20 жыл түшүмгө киришин күтүп отурганга убакыт жок. Бул жапыс, жарым жапыс көчөттөр 2-3 жылдан кийин эле түшүмгө кирип, 4-5 жылы өзүн актап, ээсине өтө жакшы пайда бере баштайт да. Сорттору дагы жаңы сорттор, алар жергиликтүү базарларга дагы, экспортко дагы ылайыктуу да. Мода сыяктуу эле багбанчылыкта да мода бар да. Мисалы, Россиядагы муун мисалы экспорт кыла турган болсок, алар мурунку сортторду азыр билбейт. Жаңы сортторду гана издеп алганга аракет кылышат. Ошол эле Гала, Джеромини, Супер Чиф деген алманын сорттору, Алмуруттун Кармен, Юная Красавица деген жаңы сортторун гана алышат да. Эски Семиренко же Кандил, Бельфлёр деген алмаларды апарса, эч ким тааныбайт, албайт аларды. Ошон үчүн заман менен тең кадам таштап, жаңы сортторду, жаңы түрлөрдү тийиш керек деген ойдомун. Демек, интенсивдүү багбанчылык деген жаңы технологияларды колдонуу менен кыска аралыкта түшүмдү алуу. Сапаты кандай болот? Сапаты агротехника көчөттүн физиологиясы боюнча карай турган болсок, тиги бийик өсүүчү көчөттөрдүн тамырларында чач тамыр болбойт да. Алар мүмкүн болушунча үстү канча бийик өссө, 10 метр болсо, тамыры да 10 метр жерге чейин жайылыш керек. Азык затты чач тамыры жок болгондон кийин жакшы алып бере албайт да. Булардын тамыры жапыс карликтердики 60 сантиметрге чейин жайгашат. Жарым жапыстардыкы 1,5 метрге чейин. Ошого жараша биогумус, фосфор, калий сыяктуу угуттарды, жер семирткичтерди жакшы берип, сугат системасына жакшы карай турган болсо, булардын сапаты өтө жакшы болот. Инсоляция деп коет, күндүн нуру жакшы тиет, кичинекей болгон үчүн.
Ошон үчүн кызыл болуш керек болгон алма толугу менен кызарат. Сары болуш керек болсо толугу менен сары болот. Түсүн да сактай билет. Түсүн дагы жакшы берет да. Бул товарный вид деп коет. Өтө базарга өтүмдүү болот да. Даамдуулугу, калибри бардыгы стандартка туура келе турган болот. Мисалы бийик өсө тургандыкы 100 килограмм алмадан 10-20% стандарт берсе, калган 80-90% бул стандартка туура келбейт. Аны экспортто кыла албайбыз. Базарга алып чыга турган болсо, 5 сом, 10 сомдук алмалар ошолор болот. Бул интенсивдүү багбанчылыкта тетерисинче болот. Бир 20% стандарт болбой калышы мүмкүн. Ал өтө чоң болуп калат. Өтө чоң дагы бул стандартка кирбейт. 70-80% стандарт мөмө берет да. Ошонун эсебинен дагы багбан жакшы пайда табат да. Беркеге караганда эселеген 4 эсе 5 эсе жакшы пайда табат. Түшүмдүүлүгү жагынан да. Булар мисалы 1 гектарга жарым жапыс алма тие турган болсоңуз 1200дөй түп батат. 1200 түптөн орточо 30 килограммдан алганда деле 36 тонна алма бул түшүм берет. Ал эми азыркы баа менен эсептегенде 60-70 сомдон канча миллион пайда берет. 1 гектардан. Киреше тапса болот экен. Киреше тапса болот. Мына жерде атайын чуңкурчалар казылып туруптур да, ошол бактын четинде. Бул эмне болгон чуңкур, кандай кызмат кылат бул? Биз азыр турган котлован азыр казылып баштады. Бунун көлөмү 800 метр куб болот. Ушул каналдан сууну алып, бул жерде топтоп жайы менен тамчы системасы аркылуу ушул жерде турган 4 гектар бакка үзгүлтүксүз суу менен камсыз кыла алабыз да. Бул проекттин эмеси баасы $12,500. Мунун бир багбан өзү эптеп кетиши кыйын. Ар жактарга кайрылып биз проект менен аракет кылып көргөнбүз. USAID-ка жазганбыз, GIZ-ке жазганбыз. Бирок өзүбүздөн эле жаратылышты коргоо фонду жактырып бекитти. Ошол экологиялык проблемаларды, азыркы баягындай занятость населения дейт го, неме жумуш калкты жумуш орундары менен камсыз кылуу проблемаларын, ушулардын баардыгын негиздеп жаздык эле. Биздин долбоор бекитилип, буюрса иш башталды. Азыр ушул жерде израилдик автоматташтырылган система коюлат. Буюрса бак суу менен толук камсыз болот буюрса. Бул жерде орусча бесшипная ежевика деп коет, кыргызча тикени жок бүлдүркөн. Ушунун бир катары 100 метр боло турган болсо, бир сезондо 100 000 пайда берет. 10 катар кылып койсо 1 миллион пайда берет. 10 катары бул 25 сотық жерди ээлейт да. Азыр мол жабылып турган материал агроволокно деп айтылат. Минус 30 градуска чейин сууктан сактайт бүлдүркөндү, ежевиканы. Азыр күн ысый баштагандан кийин бул агроволокно алынып салынат дагы. Бул жерде япониялык Фумиомо Такеда деген инженердин технологиясы боюнча шпалера коюлган. Материал агроволокно алып салынгандан кийин гүлдөйт, корологондон кийин шпалера тик абалга, жайкы абалга келтирилет дагы, бир катарынан гана жүрүп, терип, жыйнай берсе болот түшүм. Ойгоно баштады, сууктан, кыштан жакшы чыкты. Мына өңүнөн эле түшүнөн эле көрүнүп турат. Кыштан жакшы чыкты. Бул жерден дагы өсүп чыгып,
Daha bir nече жолу шактайт бул жерде. Гүлдөп, корологондо муну тике абалга келтирип коебуз да. Ушунда ар бирин тургузуп чыгат экенсиңер да? Жок, бул жерде тростор бар мына. Могул көтөрүлөт. Буга байланган мына. Демек ошолорду эле тургузуп койсоңор болот экен. Даяр уже тапенер деген аспап бар, инструмент. Ошо менен эле байланган. Бул даяр. Азыр жаз келерде бул мондай абалга келтирилет. Мындай. Ошондо күнгө карап гүлдөп түйөт дагы, анан тике тургузуп койгондо нарагынан гана жүрүп тере бересиз да. Көчөттү тигип коюп эле карабай таштап койбош керек. Тиккенден баштап бала тарбиялагандай кылып тарбиялаш керек. Аны формировка деп коет. Формага келтириш керек да. Кээ бир көчөттөргө мондой лидер бар, форма жагат. Кээ бирлерге чашообразный деп коет. KGB формада, пальметта формада туура келет да. Бул суперчиф немени жактырат? Лидерный. Веретенообразный деп коет. Кыргызча ийикке окшош. Элестетсеңиздер, ийикке окшоп турат да. Айланып аткан ийикке окшоп турат. Түбү жайылып турат, учу кууш болот. Бунун тике өскөнгө умтула берет өзү. Буну мондой жантык формага келтиргенбиз да. Өзү 10-15 күн ийип койсо эле катып калат ушундай болуп. Бутоо боюнча ошо формага келтирип алгандан кийин жылда бутап туруш керек. Кураган, сынган, туура эмес өсүп аткан шактарды алып туруш керек. Эркектеп кетти дегени ал баягы волчок деп коет. Жировой побег. Бүт азык затты өзүнө тартып алып эле боюна кете берет да. Эгер ушундай горизонталь абалга келтире турган болсо, бир жылда түшүмгө жатат ошол шак. Мону эсептеп көрөлүбү? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ар бир бүчүрдө 4-төн 5тен алма түйөт. Ошолорда суюлтуп салыш керек, бирден калтырып. Ошондо могул жерде 18 алма болот. 18 алмаңыз 1 килограммдан ашык. Кичинекей бир шак 1 килограммдан ашык берет. А бул жерде 10-15 килограмм быйыл потенциалы бар да. Негизи бутоонун убактысы качан? Күздө, жазда да буталат. Бирок жайкы бутоону да унутпаш керек да. Летняя обрезка, зеленая операция деп коет. Эгер ошону жайында кыла турган болсоңуз, күзгү менен кышкыга муктаждык жок болуп калат да. Себеби ашыкча шактар, жалбырактар кетет. Күндүн нуру тийгенден кийин плодовый почка, түшүм бере турган бүчүр формироваться пайда болот. Түшүм бышып турган мезгил болуп калат да жайында. Ошол маалда деле ошондой мына эркек деген, волчок дегендер барбы мына. Ушундайларды алып, түшүмгө зыян келтирбей, акырын иштерди кыла берсе болот. Ал убакта анан ара же секатор пайдаланылбайт. Тырмак менен эле алып ишти жасай берсе болот да. Мына гүлдөп турган көчөттөр, булар шабдалынын супер карлик деген түрү экен. Улан мырзанын айтымында бул түшүмдү, мына былтыркы алган түшүмү бир эле түбүнөн 3 чакадан көбүрөөк түшүм алган экен. Мына ушундай маселен алмурттун дагы дал ушундай супер карлик түрү бар экен. Негизи муну багы биз пакта тергендей эле үстүнөн туруп түшүмүн терип алса болот экен.
Биз Улан мырзанын дагы бир чарбачысында турабыз. Бул балаган деп аталат экен. Мындайча айтканда бул жерге от жагылбайт, бирок күнөз канадай эле жылуулукту сактап, ошо ичине өстүрүлүп жаткан жемиш болобу, кандай эмне өстүрсө ошол өзүнүн талаптагыдай түшүмдү берет экен. Мына азыр Улан мырза, ушул жердеги азыр өсүп турган эмне өсүп жатат бул жерде, анан кийин ушул балагандын өзгөчөлүгүн дагы айта кетсеңер. Баягы эле оюбузду улап, багбан, дыйкан, эртерээк, тез, мол түшүм алыш үчүн дагы бир тармак сунуш бере турган тармагыбыз бул от жагылбаган балаган. Ошол жерде эрте быша турган кулпунайдын сортторун сунуштайбыз да. Бул жерде Клери, Альба деген сорттор бар. Мисалы азыр февралда гүлдөп баштаган, апрелде массалык түрдө быша баштайт да. Ошол маалда 1 килограмм кулпунай 2000 сомго чейин болот. Мен ойлойм, багбанда дыйканга бул апрель айында жакшы пайда алып келет деген ойдомун да. Демек бул жердеги бышкан кулпунай апрель айында элге тартууланып калат экен да, базарга сатыкка чыгарса болот да. Сапаты өтө жакшы, чоң болот, даамдуу болот бул сорттордуку. 1 ай бышып берет, андан кийинки сезонго чейин эс алат. Технологиялык жактан ала турган болсок, көрүп турганыңыздардай, бул кара материал бул агроволокнонун карасы. Тамыр системасын жылуу кармайт, чөп өстүрбөйт, ото чөп өстүрбөйт. Теше же кетмен менен түбүн тазалайм деген ой болбойт. От баспайт, От баспайт. Суу кандай кетет? Ушул агроволокнонун түбүнөн 2ден тамчы системасынын ленталары коюлган. Ошол тамчы системасы аркылуу жер семирткич берилет. Анча-мынча куртка каршы дары берилсе болот, суу берилет. Эч кандай от жагылбайт, өтө экономичный технология да. Теплицага коюла турган атайын пленкалар тартылган. 2ге 2 профиль ийилип коюлат. Күн ысыганда булар салынабы же ошончо эле турабы? Күн ысыган маалда эки чекесинде эшиктер бар, ошолор ачылат. Шамал жүрүп турат бунун ичинде. Баятан бери бакта бак кылыш жөнүндө сөз кылдык, мөмө өндүрүш боюнча сөз кылдык. Эми ошонун логикалык чынжыры ушул жерден аяктайт деп ойлойм да. Бул жерде 70 тонналык муздаткыч орнотулду. 1 жумадай болуп калды. Муздаткычтын жүрөгү агрегат. 6,5 киловатт ток жейт. Бул жерде оң жакта щитовойдо муздаткычтын мээси деп койсок болот да. Плюс 2ге чейин муздайт дагы, анан 4,5 барганда иштей баштайт. Бул жерде сабиз, картошка, алма, алмурут, бардык эле нерсени сактаса болот. Керектүү диапазондо температура коюлат. Ошол температураны сактап берет да. Мисалы күздө ноябрларда алма сакталса, май ичи сатыкка чыгарса болот да. Баасы жакшы баага келгенде сатса болот. Мына биз азыр ошол Улан мырза түзгөн, мындайча айтканда логистикалык борбор деп атасак болот. Дал ушул мезгилде көчөттөрдү сактап аткан турбайсыңарбы? Бул көчөттөр каяктан келди азыр? Бая бакта сөз кылбадыкпы биз? Азыр Баткенде, Ысык көлдүн түп районунда, Арабанда, Төө Моюнга иш баштадык.
жаратылышты коргоо коомдук фонду каржылап атат гранттык негизде. Бул көчөттөр бардыгы сертификатталган документтери менен, фитосанитарный бардык документтер бар. Македония, Греция, Италия, Сербиядан келди. Азыркы учурда бул сыйымдуулугу бул муздаткычтын бир 70 тоннага чейин алма батат. 100 тоннага чейин картошка же сабиз батат бул жерге. Муздаткычта көчөт сактаганыбыздын себеби бул +2, +4 градуста бир температураны кармап турат да. Өнбөй уктап жата беришет да. Кыш кете элек экен депчи. Европада, алдыңкы мамлекеттерде, Түркияда көчөттөрдү 5-6 жылга чейин сакталат. Жер бошоп, неме кылгыча сактап тура беришет. Биз эми анчалык көп сактабайбыз. Булар ошол объектилерге, неме долбоорлорго кетет бул көчөттөр. Май, июнга чейин сактаса болот. Ал жерлер даярдалып, айдалып, карта кылып бөлүнүп, тамчы системалар орнотулгандан кийин буларды жөнөтөбүз. Холодильник, рефрижератор машиналарда кетет. Барып отургузуп, тамчы системасын жандыргандан кийин өнүп кете берет. Жогоруда айтып кеп кылып калдыңар, мына Баткен областынын бир атайын аянтча алган турасыңарбы? Ошондой аянтчаны биздин жергибизден да алганга мүчтөр болуп атабы, ойлор болуп атабы дегендей. Биринчиден эми бая айтып кеттик го, Баткенде ички миграцияны токтотуу боюнча максат болгондо чек арада элди сактап калыш, тияктан жакын кошуналар кирип биздин жерлерди ээлеп атпайбы. Ошон үчүн ал жерлерге биринчи баштаганбыз. Долбоордун аты дагы айтып турат, жашыл чек ара депчи. Ошол бактар болсо, элдер жок дегенде 1000ге жакын адам. Проектте 350-400 деп жазылган. Бирок фактически ал жерде 1000ге жакын адам жумуш орундары менен камсыз болот да. Ички миграция кичине болсо да токтойт. Сырткы миграция дагы токтойт. Ысык көлдө деле ошондой болот. Төө моюнда дагы. Бизде Жалал Абад областында азыр алып барып көрсөтө албаган себеби жер даяр эмес дагы. 30 гектарга пилотный кылып даярдап атабыз ал жерге. Биздин рынокто, анан четке дагы багытталган фундук деген культура бар. Биздин базарларда килограммы 1000 сомдон. Ошо фундукту эң жакшы сорттогу алма, алмуруттарды 30 гектарга кылып атабыз. Эми 100 гектар кыла албай калганыбыздын себеби Жалал Абадта, Сузакта, Базар Коргон райондорунда жерлер өтө тар экен. Көп жерлер үлүштөргө берилип, анан арендага да берилип кеткен экен. Ошондо бир массив кылып 100 гектар жер таба албай койдук. Ошонун себебинен 30 гектар гана болуп калды да. Бөлүп кылганга экономикалык неме жагынан кыйын болуп калат. Себеби мисалы 30 гектарда 30 гектар ар жерге кылсак өзүнчө насос станция болуш керек, өзүнчө фильтрационный станция болуш керек. Өтө кымбатка түшүп калат да. Эгер бир жерде массив 100 гектар боло турган болсо, ал жерге бир станция, бир фильтрационный станция болот. Экономикалык жактан выгодный, өтө кымбат болбойт да. Каражатты сырттан издебей эле дал өзүбүздөгү мүмкүнчүлүктөн колдонуп, ошону туура колдонуп, дал ушундай Улан мырза жүргүзүп жаткан жана анын командасы дал бүгүнкү күндө биздин Кыргызстан үчүн жашап жаткан эмгегиндей бир эмгек жасасак, сөзсүз түрдө эң обол өзүбүздүн жашообузду жакшыртып, андан кийин мамлекеттин өнүгүүсүнө дагы салым кошкон болор элек. Мына ушундай бүгүнкү көрсөтүүбүздүн каарманы Улан мырзадай мырзаларыбыз биздин Кыргызстанда көбөйө берсин деген жакшы тилек менен бүгүнкү программабыздын соңуна чыгабыз. Кийинки көрсөтүүбүздөн жолугушканча аман болуңуздар.